Балдар, сабыр түбү сар алтын деп улуу кыргыз элинде тээ баягытадан эле айтылып келет эмеспи? Сабырдуулук жөнүндө көптөгөн накыл сөздөр, уламыштар бар. Азыр мен силерге сабырдуу кыз деген жомокту айтып берейин. Ошентип хан уулуна жактырган кызды алып бермекчи болуп, эл аралап жер кезип, көп кыздарды көрсө дагы көңүлүнө анча толо бербей, акыры бир айылдан бир тууган эже сиңди кызды жактырат. Экөө тең бири-биринен өткөн сулуу эле. Хан кимисин келин кылып алаарын билбей, ойлоно олтуруп мындай бир шарт коет экен. Ушул кыздарга чай кайнаттырып көрөйүн. Кимисинин чайы бат кайнаса, ошону тандаймын дейт. Эки кыз бирдей очокко от жагып, окшош чайнектерди асып, чай кайнатууга киришет. Кичүү кызы сабырдуу эле. Ал ойлонуп олтуруп, эжемдин жолу да, өзү да менден улуу эмеспи, деп шашпай олтуруп от жагат. Улуу кыз шашкалак болгондуктан сабырсыздык кылып, сиңдимдин чайы эрте кайнап кетпесин, деп улам-улам чайнектин капкагын ача берип, суу муздап чай кайнабай кечигет. Кичүү кыздын суусу шарактап кайнап чыгат. Муну көргөн хан сабырдуу кыз экен деп кичүү кызын келиндикке алат. Ошентип сабыр кылган кыз ханга келин болот. Баса сабырдын түбү сар алтын деген макал бекер айтылбайт тура. Балдар, силер жалкоолук деген эмне экенин, жалкоолуктун аягы эмне менен бүтөөрүн билесиңерби? Мен азыр силерге Амангелди Мисиров агайдын эмгекчил абышка, жалкоо кемпир жана эси жок кыз жөнүндөгү жомогун айтып берем. Ойлоп көргүлөчү, эси жок жалкоо кыздын кантип эмгекчил, анан дагы бактылуу болгондугу биз үчүн өтө кызыктуу го, Анда көңүл бөлүп угабыз. Бир айылда абышка кемпир небере кызы менен жашачу экен. Абышка байкуш өтө мээнеткеч болуптур. Кечке талаада иштеп, анан үйгө келгенде үй шыпырып, кир жууп, тамакта бышырчу. Кемпир менен кыз болсо баурап сүйлөшүп, анан чарчадык деп уктап күнөп көрчү. Карылыгы жеткен абышка бир күнү тиги дүйнөгө кетет. Таладагы эккен эгини орулбай калып калат. Кемпир менен кыз үйдө болгонду түгөтө жеп, жалкоолугу кармап, буудайды оргулары келбейт. Аңгыча күз келип, кемпир кызына «Эгинди сен оруп ал» дейт. «Мен күйөөгө кетип калам, сага керек, сен жыйна» дейт кыз. Кемпир болсо «Мен эми өлөм, сен иште, сага керек» дейт. Экөө тең жалкоолук кылып, бышкан эгинди жыйнабайт. Аңгыча кар жаап, үйдө тиштерге бир бурдамда нан калбай ачка болушат. Өлөм деген кемпирди ажал албай, күйөөгө кетем деген кызга күйөө да келбейт. Жалкоо кызга кайдан күйөө келмегеле? Ажал келбесе, кемпир кайдан өлмөгеле? Олтуруп ач болгондо экөө кар тырмалап, суукта үшүп, аябай кыйналып, кар астында калган буудайдын машагын терип, кыштан араң чыгышыптыр. Эми жалкоолукту таштап, келерки жазда эгин айдашыптыр. Эгин аябай мол болуптур. Мындай мээнеткеч кызга эми күйөө келип, чоң төйөт көрүшүп, жалкоо кызыбыз бактылуу болуп калган экен.